Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, Мa'бад ибн Халидтен экен. Ал айтат, мен Харис ибн Вахб ал-Хузаидан уктум дейт. Ал пайгамбар алейхиссалату вассаламдын айтканын уктум деп айтты эле дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт. Ала ухбирукум би ахлин нар, мен силерге тозок элдери кимдер экендигин айтып берейинби деди. Тозок элдери куллу утул, жавваз, мустакбир. Чектен ашкан, текебер, орой мүнөз, эч кимди өзүнө теңине албаган адамдардын бардыгы чекеден булар тозокко кирчүлөр деди. Эч кимди теңине албайт, өзүн көтөрөт, өзүн текебер, өзүн башкалардан жогору, башкаларды эч качан теңине албаган адам, бул адам мындай адамдардын күллү деди, бардыгы тозокко барчылар деп атаган экен. Ошондуктан тозокко ошол эле капырлар барбайт. Тозокко мусулмандар деле түшүп калат. Бирок мусулмандар менен капырлардын айырмасы, капырлар тозокто түбөлүктө калат экен, ал эми мусулмандар күнөөсүнө жараша жазасын алат экен. Күнөөкөр мусулмандарда тозокко түшүп калыш ыктымалы бар. Бирок Алла Таала кээ бир өзүнүн ырайымына кээ бир пенделерин алып, аларды тозокко түшүрбөстөн шыр эле бейишти көздөй алып кетиш да ыктымалы бар экен. Ал адамдын такыбалыгы, ыкласына жараша болушу мүмкүн.